Азыр эми кайсыл аппарат жетишсиз? Мындан башка дагы жанагы ушу коляскада отурган мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер көп да. Анан эми мындан башка дагы жандай бир нече өзү негизи көп да аппараттар, аябай көп. Ошонун эң негизги керектүүсүн биз алалы деп каражат жетпей атат негизиненчи. Анан ошого биз бир эле Кыргызстандан башка жактан да издеп атканбыз, андай жардам сурап эмне кылыпчы. Анын негизи мен биринчиден бунун ачылганын себеби мен өзүм бизнесмен деле эмесмин. Мен өзүм кардиохирургмун, жүрөк операция жасайм да. Анан баягы өзүм ошол жүрөктөн нарушение ритма деп коет, ритм бузулуп, өзүм ооруп калып, анан ошону изилдеп отуруп, Россиядан табып, ушул кинезотерапия деп коет, кыймыл менен дарылоо. Эч кандай таблетка, дару, укол колдонулбайт да бул жерде. Ошол өзүмдү кантип дарыласам экен, реабилитация кылсам экен деген изилдөөлөрдүн негизинде анан ушул Москвага барып калдым. Москвага барып, ушул центрге барганда ушундай кинезотерапияга биздин Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар барып турганчы. 400 000 акча Одноклассник, Facebook дегендерден акча чогултуп, ошол жака реабилитацияга ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ошол. Анан мен ойлодум, буну Кыргызстанга деле ачпайлы анда деп. Анан ошол жерде иштеген дос балам бар эле, ошол аркылуу бул жерге келип 1 жыл убактын бизге бөлүп берип, үйрөтүп көрсөтүп кой, анан кийин кете бер деп, анан болгон тыйыныбызды чогултуп ушуну ачтык да. Анан дальше алып кеткенге уже биздин каражатыбыз жок болуп, бизнесмен болсом байке бар жогун тизип коймокмун, мындан чоң кылып. Рахмат. Анан бул жерде арендага алып, эң подходящий ушул жер болду. Дагы бул кичирээк болуп атат да. Жатаканасы менен, жанагындай бассейни менен, аябай сонун кылып эметсе болот негизи келечектечи. Буну ошо жеке ишкерлер алып бергенби? Жок, биз өзүбүздүн болгон иштеп тапкан акчабызга баарын ошентип алдырдык. Жакшы. Анан эми ушул немелер аппараттар менен азыр ушул жерде отургандардын кимисинен бир мурдагыдан өзгөчө? Өздөрүнөн да бир сурап көрүңүздөр, ким келгенде кандай эффекттер болду? Ичим каты берчи да. Азыр ички организмда жакшы деп калды. Мындай басам деген не болуп калды, буттар жакшы эсип калды, буттар кырсаларчы. Басам деген Биз биякта бир жана башкан басып жүргөн адам деле биринчи жанагындай 1 жылда, жарым жылда жеңип болот го. Мускулдары чыгырып, бияктын максаты ошондой. Биздин немелерибизди жанагы мышцаларыбызды чыгарыш да. Мышцаларды чыгарганда анан акырындап жанагындай тура баштайбыз да буюрса. Жумасына канча келесиз? Жумасына 3 жолу келебиз биякта, через день. Жана башка залдарда эле биякта через день болот. Ата бир күн организм салыш керек да. Бир күн тренировка кылмайчы. Бияктан чарчайсың, катуу эме кыласың, тренировка кыласың. Физио бар, массаж бар. Ошо биякта көп эле келип буюрса жакшы болуп кетип атабыз акырындап. Көпчүлүгү жанагындай өзү зара кыла албай катетер менен сыртка чыгарып койгон, алардын алып ошондой жакшы эме болот. Бир кызыбыз 4 ай дегенде басты ошол жерде. Акмарал деген кыз такыр отуралчыда эмес да 1,5 жыл жаткан экен. Ошону 5-күн менен көп айтпайм, өзүмдүн эмемен 5 күн ичинде через день келем. Жакшы ийгиликтер болуп атат да. Не себептен через день келип атабыз? Биз баягы организм слабый болгонуна байланыштуу бир күн машык менен эртеси күнү чарчап тура албай калат экенбиз. Мышцалар кичине стресс алып калат экен. Анан физиотерапиясы бар, электростимуляция, анан магнит кылат экен. Ар бирине өзүнүн оорусуна жараша коюп беришет да. Негизгиси баягы ички жан дүйнөнүн кабылышы керек, ишеме керек Кудайга. Анан өзүмдүн баягы духовный бир кармак баш утумен келип машыктырыш керек. Негизи врачтар негизи басып кетесин деп айтпайт, бизге жөн эле себеп жол көргөзөт. Ошого аракет өзүбүз. Биринчи келгенде могу жерден түшө албайт болчумун. Жолдошум 3 ай алып келди. Азыр мен өзүм машина айдап, өзүм сумкамды асынып, өзүм лестницалардан түшүп келип калдым. Көптөгөн мына столго отургузуп коюшса, бирөө тартпаса, тура албайт элем, кулап кетет элем. Азыр өзүм кадимгидей барам, туалетке кирем. Өзүм жакшы болгон үчүн ушул группаны ачып, элдерге айтып, кечитемер. Анан кайрылып, ушул спонсор болсо дагы бизге мындай аппараттар жетпейт да, ошолор
кошсо мен күчтүү болуп калат экенсиң. 60-кыларга вести тартып калдым. Мен азыр колдорум аябай күчтүү болуп. Буттарыма дагы ошондой немелерди кошсо, биз басып кетебиз да. Негизи бул жерге келгенде тынбай 2,5 жыл келсеңиз басып кетесиз деген врач башында келген. Азыр мага 8 ай болду. 8 айда мен уже базар майдына дордой ушуларды кыдырып калдым. Коркпой элечи. Ошон үчүн Кудай кааласа силердин жардамыңар менен, Аллахтын жардамы менен бизге ушундай спонсор болуп жакшы жардам берсеңер, бизге ала албай бул жаш врачтардын мындай немеси жетпей атат кишилер. Колунан келишинче аракет кылып атышат, адамдар түшүнбөйт, кээде аз келип калат адамдар, актап айтат ушул немелеринчи. Ана ошондой жардам көрсөтсөңөр, Кудай кааласа бизге окшогондор толтура. Менин группам деле 50-60 ашык адам. Ошолордун баары келсе, баары басып кетсе деген ойду ачтык да, бири-бирибизге дем берели, бири-бирибизге чакыруу ушундай күч-кубат, ушу канча баспай пролежный болуп жаткан адамдар бар. Ошолордун баардыгы акырындык менен батыраак аракет кылса, баягы мышцалар атрофия болуп элек да, батыраак басат экен. Ошон үчүн ушундай болуп калды. Кудай кааласа силер жардам берсеңер, мен уже басам деп отурам да. Мен 2,5 жыл эмес, мен дагы бир жылга жетпей келсе, Кудай кааласа таяк таштайм деп, беркинде таяк сатып алдым жакында. Ошо аракет кылып атам үйдө. Ошондо эгерде жанагы минимальный эмесин эсептеп чыгып анан кийин басым койгонбуз да. Анткени бул ушул эле кинезотерапиянын бир курсу Астанада 35 000 сомдун өйдө болуп калат, жөн эле курсуна, анан жатаканасы, анын сунусу көп болуп кетти. Россияда болсо 50 000 рубльдан жогору. Бизде бир курсу 11 000 сом, мүмкүнчүлүктүү чектелгендерге, пенсионерлерге, көп балдарга 10% скидка менен 9900 сом. Бир ай. Бир айына, ушундай ачылса экен деп ойлоп жүрчүмүн. Анан мен оюм ушундай туура келип, былтыр Эсен менен Кайрат ушул жерде ачышып, арендага алышып, жашнакай мууну заказ кылышып, баарын коюшту. Бирок 6 айдан бери мен ушул жерде занимация этип, бутка тура элекмин. Бирок белиме, колума жакшы күч келди. Буякта доктор балдар аябай жакшы жардам берип атат. Анан бизге жетишпеген аппараттар, биз бутубуз менен жасай турган растяжка деген немелер бар, аппараттар бар. Анан кийин ходунок баса турган, анан бутту тарта турган дагы немелер деп коет. Мондай биз тизелерибизди кармалбай жатпайлыкпы? Ошо бутту кармаганга артесттер бар, ар түрдүү катуу кармаган артесттер бар, бошурактары бар, оорлору бар, жеңилдери бар, түркүндөрү бар. Анан биз аптекадан аны сатып алып атабыз, алар жакшы кармабай жатат. Мисалы үчүн Акмарал бу жерден азыр басып кетти, мен ошондой аракет кылып атам, бу жерден балдар бастыртты, бирок тизем бүктөлүп, ошол артесттин агы жакшы жетпей жатат. Анан ушундай жакшы азыр мүмкүнчүлүктөр бар, бу жерден деле заказ кылсак деле жакшы мастерлер бар экен, ушундай мындай сыяктуу ходуноктордун бирок колуңду кое турган, баса турган, бастыра турган ходуноктор бар да бизде. Ошого бу жерде ошо жетишпей жатат. Именно бастыра турган аппараттар. Бутубузга кыла турган дагы тренажерлор жетишпейт. Белибизге, колубузга Кудайга шүгүр 6 айдан бери мен жакшы жөрмөлөп, жакшы ордуман жылып калдым. Сен жумасына 3 жыл ошол жактан таксимден келесиң. Ошол жактан келем. Айына почти 10 000ге жакын жолума эле тамак ашы менен кошкондо кетип калып атат да. Бияка еще кошкондо 20 000 айына кетип калып атат. Жыйынтыгы кадыр сенде кандай? Ошо жыйынтыгы мага жагып, организмим кадимдей буттарым сезип, мышцалар ойгонуп аткан сезген үчүн бияка келип атам да. Мен анткени буга чейин машыгып жүргөм да. Залга деле барганда сенде жакшы жыйынтык болуш үчүн жок дегенде 1 жыл же жарым жыл аралыгында билинет да. Мен ошо жарым жылга чейин ушу катуу талкпай эмгек кылып, ушу жыйынтыкты көрөйүн деген элем да. Анча Аллах Таала да айтып, пайгамбардын сүннөтү боюнча баягы себебин кылсаң, Аллах Таала берет деп кой. Төөнү пайгамбардын кезинде төөнү байлабай туруп кетип калган бирөөнү көрүп айткан турбайбы? Төөнүңдү байлап тургандан кийин Аллахтан сурабайсың депчи. Анасынарда бияка келип, ошо себебин кылып, аны Аллах Тааладан иншалла намазда дуа кылып аракет кылып атабыз. Машалла. Көбүнчө жатаканасы менен сурап жатышат да.
ошо такыр жыла албай калган, даже ата-энеси отказ берген бар да бизде. Пролежный болуп, такыр эч бир мүмкүнчүлүгү жок болуп, даже винт алганга акчалары жок болгон адамдар бар да. Ошолар аябай суранып, ыйлагыдай болуп калышты да. Ошондой бир спонсор ачылса, же болбосо ушу жакшынакай шарты менен реабилитацион центр ачылып калса, Кудай кааласа, ошолордун баардыгы келет эле деген үмүттөбүз. Основать этет да, сөзсүз. Бул мен ишенип калдым. Себеби мага көп жыл болгон үчүн мен акыркы учурда жашоо турмуш менен үмүтүм үзүп калгам, эми намаздарды окуп элем, Аллахка жакын боло берейинчи деп. А бирок ууруй баштайт экенсиң, аябайчы. Бүт мышцаларың атрофия болгондо уурмаган жериң ууруй баштайт экен. Анан бул жак жаңы ачылып калып эле келгенден бери азыр Кудайга шүгүр эч жерим уурбай калып, тынчыраак уктай турган болуп калдым. Ошон үчүн ошол жаткан адамдарга да Аллахым шифа берсин. Бизге дем берип аткан, күч берип аткан Аллахыма дагы суранат элек ушундай адамдар көбөйсө, кыргызым өзү бири-бирибизге жардам берип келгенбиз го. Өкмөттөн бизге эч кандай жардам болбой калды. Мен мына көп жылдан бери ушул акыбалда жашап келатам. Эми колуман келишинче өзүм менен кошо көптөгөн адамдарга жардам берүү да менин максатымчы. Биз өзү негизи мусулман адамбыз, ушундай болушубуз керек. Ошон үчүн башка ыйлап аткан адамдар да ушу бизге окшоп оорубай, мына 8 айдын ичинде эле мен уже көңүлүм ачылып, көптөгөн жактарга өзүм бара баштадым. Башка адамдардын ошондой болушун каалайт элем. Дагы мен бул кастелди 1-2 айда таштайм деген үмүт бар. Башкаларды да ошентет элем. Ушу силерден сураныч, силерге Аллах ыраазы болсун. Ушул анча-мынча бизге намаз окуп атабыз азыр Кудайдан тилеп. Башкаларды да чакырып кетет элем ушу. Намаз менен, дуа менен биз алдыга жылабыз. Ушу мен да айтып кетсем, үйдө мамам жалгыз иштейт да, мугалим болупчу. Содержимый мамам бир братчикам бар, менден кичинекей. Ал братчикам Шведияда иштеп, ошо тапкан акчасын мамам болсо продуктага, квартирага эметсе, братчикам болсо мага жол кире, бияка келгенге эптеп баракет утап берип атат да. Аны ошо мен азыркы учурда квартирада турам, ошончо километрден бияка чейин келип атам да, аракет кылчу. Барып көрөлү дедик бул жерден. Абалы жагдайын. Анан эгерде ошондой аябай зарыл, керектүү аппараттар болуп калса, анан алып берилсе, ал эмненин негизинде иштейт, анан келген аппараттарга атайын келип муктаждар акча төлөп тигерден машыгабы же бекер машыгабы деп сүйлөшкөнбүз. Анан мен сурап аткан баятандар ошон үчүн сурадым да, бекер болобу же төлөм мененби деп көрсө, бул ижарада экен да, арендада. Анан бул жердеги дарыгерлердин айлык маяналары, аркы берки, сиздер айтып аткан дааратканы, мындай ыңгайлуу дааратканалар жасаса болот да бул жерде. Ошол жерде мисалы баш шартын ташып бербейт да. Туурабы, жасап койсо болот да, мисалы сиздерге ылайыктуу болуп. Негизгиси мондай болгон аппаратура экен, мисалы мындай машыгуучу эмелер. Анан эми азыр дароодо ооба же жок деп айтыш кыйын экен, бирок биз жекелер менен кеңешип аны айтабыз дегенбиз, кече кеңешкенде да, туурабы. Мен айтайын дегеним, мен өзүм ислам жаатында иштейм. Мындан бир 4-5 жыл мурда эки көзү азиз бала Куран жаттоо борборуна тапшырып, эч бир нерсени көрбөй, аябай кыйналып, анан мындай деген да, Куран жаттап атканда Кудай баардык нерсени берет дедиңер эле сурасаңар, анан мен ушул көзүмдү сурасам болобу деп аябай таң калтырган да. Анан эмнеге болбосун, сура Кудайдан. Алган дагы Кудай, берген дагы Кудай, албетте Алланын тандоосунда, ыктыярында. Анан ал күн түн дебей ошол көзүн сурай берип, анан бир күн келген да, мен сураганды токтоттум деп аябай ыйлаткан ошондо. Эмнеге десек, эч нерсе элес көрүнчү эмес, азыр эмнегедир ушул эки көзүмдүн бирине мындай бир жарык нур көрүнө баштады, элес. Эгер көзүм көрүп кете турган болсо, анда мен мына Куран жаттоогону токтотуп коет окшойм.
жарыктып көргөндөн кийин башка нерсеге аларды болуп Куран жаттаган токузуп кое турган деңгээлге жетип калдым деп аябай мындай өзүн өзү эме кылган да. Ошол себептен бир нерсени жасап атканда Кудай мени мындай абалга алып келген да, өзүңсүң, пешенеме жазгансың. Мындай абалда оңдоп, бутума тургузуп коюучу да сенсиң. Болгону аракет сиздерден болуш керек да. Жанагы жаныбарлар дүйнөсүн көрүп отурсам, ошол жердеги комментатор айтып атат да. Кийик Илбирске караганда 1,5 эсе катуу чуркайт экен, жана 1,5 эсе чоң секирет да. Бирок баары бир Илбирс аркасынан жетип алат да. Эмнеге десе, качып бара жаткандагы кийик эгерде ушул аркамдан жетип алса эмне болот деген коркунуч болгондугу үчүн жеткирип коет да. Бул эч качан мага жетпейт. Мен буга караганда аябай чоң секирем, арышым дагы аябай чоң, буга караганда катууда чуркайм деген өзүнүн мурдагы ошо ишеним менен койгондо бул жеткирмек эмес деп атат. Андан 1,5 эсе аз чуркаган, анан 1,5 эсе кыска секирген Илбирс аркасынан жетип алып атат да. Ошол себептен мен мурдагыдай эле бүтүн алсаным аман ден соолугум чың абалга келемин. Бирок келтирүү кудурет Аллахтын колунда. Аракет мен өзүмдөн болуш керек деп аракет кылсаңыздар, сиздер албетте ошого барасыздар иншалла. Бул эжелердин кечеден бери мага чалып кадимгидей сиздерге кошулуп ооруп, кыжалак болуп, барбасак болбойт, барып келеличи дегендегисине мен аябай ыраазы болдум. Анткени мусулмандын, экинчи бир мусулмандын мойнундагы 6 милдети, биринчиси ооруп калса сөз түрдө барып кабар алуу, экинчиси чакырган жерге сөз түрдө баруу да. Кечээ бир эжеке кайра чалып, жазып, WhatsApp аркылуу жөнөткөн үндөрүн мага жөнөтүп, кандай кылабыз, ошол оорумду көрүп келбейлиби, эмнелерге муктаж деп жүрөгү оорутушту да бул эжекелер. Мен ошол эжекелерге өзүмдүн атынан, сиздердин атыңыздардан ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун деп. Анан эми эгерде эжекелер ушулардын же ушул окшош аппараттардын баасын билсе, анан силерге канча аппарат сөз түрдө алып бергенде колунан келбесе бирин экин кылып алып берсе деле болот да, мисалы. Бирок бүгүн убадагы эртең эмес да, мисалы. Акырындык менен алдыда үйгө Рамазан ай келатат, мисалы анда көпчүлүк адамдардын жүрөгү ачыла турган, берешен, жоомарттардын айы келатат, балким ошондон пайдаланып дагы ишиңиздер оң менен чечилип калат деген ишеним бар да. Эң негизгиси баардык Кудайдын колунда. Мындай абалга сиздер атайлап барган жоксуздар. Айтып атпайбы эжеке, мындай колесода отура берсе, ички аппараттардын баардыгы жогору көздөй көтөрүлүп калат экен. Тамак сиңүү, мисалы, процесс азаят дегендей. Же болбосо бөйрөктөр ооруйт да кыймылсыз, туурабы? Тамак сиңим да мисалы кыйналат. Иниңиз айткандай, жүрөктүн соо эмелери да мисалы өзгөрөт дегендей. Анан бул абалды өзүңүз тандаган жоксуз. Кандайдыр бирөөнүн себебинен, Кудай сактасын, ар бир нерсе өз себеп да. Бирок сөз түрдө ыйманда жети түркүк болсо ошонун бирөөсү жакшылык дагы, жамандык дагы Кудайдын буйругу менен болот. Муну ушул абал, ушундай абалга түшүп калышыңыздар, ал сиздин тандооңуз менен, же болбосо бирөөнүн түртүшү менен же бирөөнүн аябай тандоосу менен болгон жок да. Бешенеге жазылган, анан ушундай нерсе болуп калды. Эми болуп калды деп отура бербестен сөз түрдө аракет кылыш керек да. Буюрса, алсаң аман ден соолугу чың адамдардын катарына кошулуп басасыздар. Буюрса басасыздар. Мен ошондой сиздердин басып кетишиңиздерди каалайм. Дуа кылабыз, бата кылабыз иншалла, Аллахтан суранабыз. Эң негизгиси алаканды жайып, Кудайдан ар таңында сурап, анан бул жака аттансаңыздар, ишиңиздердин баарын ийгилип берет. Азыр айтып атпайбы эжеке, түшүп алчу эмесмин, азыр түшүп атам. Машинаны өзүм айдайм, базаларды кыдырып атам дейт. Мен ушудан пайдаланып, менчи ушул тартуу, бул тасма мен өзүмдүн баягы Minbar Media KG деген сайтым бар да, эмеде, YouTube'да. Ошодон таркайт да, буну көпчүлүгү дүйнө жүзү боюнча көрөт. Мен ушудан пайдаланып айтат элем. As-sihha taj ala رؤوس الناس.
ден соолук деген бул адамдардын башына кийгизилген бермет же алтын тажы сыяктуу да. Аны ден соолугу чыңдап көрө бербейт. Аны моменти мүмкүнчүлүгү чектелип калган адамдар нукура ошол ден соолугу чың адамдардын башындагы бермет тажыны көрүп, муну олар эч нерсени сезбей атат, билбей атат ден соолугунун кадырын деп айтышат да. Азыр ошол бермет тажы силерге аябай керек болуп атат. Андыктан мен ошол ден соолугу чың, ал санаман, мыкты ишкерлерге, бир туугандардын баарына кайрылат элем. Мындай болгон мусулман бир тууган ага, ини, эже карындаштарыбызга жакында жардам берели. Буларды өзүбүздүн катарыбызга кошолу. Биздин сафыбызда, биздин катарыбызда кадимкидей арышын кенен таштап башсын. Булардын дагы жашаганга, басканга, бизчилеп көп жерде кыдырганга укугу бар да. Анан ушулардын мисалы өйдө төмөндүн баардыгына сабыр кылып иштеп ушул жерде алтында баксын коротуп келе жаткан дарыгерлердин баарын эсен жана башкалардын баарына терең ыраазычылык буюрса, муну жекелер менен сүйлөшүп, азыр айткандай мыкты тасманы монтаждап туруп көпчүлүк жерге таркатабыз. Анан дагы тасмадан тышкары дагы сүйлөшө турган иштер бар иншалла. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Мен дагы кошумча жанагы мүмкүнчүлүк чектелген жагандарыбыз депрессияга кабылып калат да. Депрессияга кабылып, адам стресс болгондо жанагы депрессияга кабылта турган гормондор күчөйөт да организмде. Анан адам өзүнүн маанайы жакшы эмес болуп, өзүн жакшы сезбей ушундай кайгырып калышат. Анан бул жерде ар бир кыймыл кылган сайын кыймыл негизи жашоодо. Кыймылдаганда эндорфин деген гормон бөлүнүп чыгат, көп бөлүнүп чыгат. Ал деген гормон счастья деп коет, орусча айтканда гормон жанагы гүлдүрө турган, маанайды көтөрө турган гормон. Ошого биз дагы бул жерде максимально оорулардын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып мамиле жасайбыз. Музыка коюп беребиз. Кээ бирде жакшы диалогторду сүйлөшүп, ал-акыбалын сурап, ушинтип колдон келишинче жардам беребиз да. Анан эми буюрса аркага жол жок. Барыбыз биргеликте аракетти кылабыз. Учурдан пайдаланып сиздерге дагы келгениңиздерге өтө чоң чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Жардам берсеңиздер деле, бербесеңиздер деле биз ага капа деле эмеспиз. Чоң рахмат. Ушунчалык бизди убактыңыздарды бөлүп, ушу жерге биздин кайгы муңубузду тең бөлүшүп келип, угуп, ар бир ушундай сөздөрдү угуп, жакшы кеңештериңиздерди айтканыңыздар үчүн чоң рахмат, Алла разы болсун. Ден соолук каалайбыз сиздерге дагы, оорубаңыздар, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Ошол рахмат, ыраазычылык.